өзүңүздөр жакшы билесиздер, мынакей балыкчынын тегерегиндеги жердин көбү ошол жерде бүгүнкү күндө баягы өрүк зарга айланып баратат. Ошол жердин баары Токой фондунун жерлери болчу. Мамлекет Токой чарбасы ошол жерлерге жерлерди арендага берип, биринчи Токой чарба өзү баштаган. Ошол жерди жерин ташын терип туруп, ошол жерде биринчи посадканы Токой чарбасы баштаган. Андан кийин ошол элдерге да арендага берип, биз ошол жерге суусун чыгарып бердик. Былтыр дагы ошол 10 километрге жакын суу каналы тартылып, биз суу тартылып келдик. Бүгүнкү күндө 600 гектар жер кунардуулугу төмөн жерден бүгүнкү күндө баягы кунардуулугу жогору жерге айланды десек болот. Бүгүнкү күндө ошол балыкчынын тегерегиндеги жерлер баягы доход алып келген жерге айланды да. Өрүк зарлар уюштурулат. Бардыгы ошол жерде 600 гектар жер бүгүнкү күндө ошол ишке киргизилди. Оборотко мурун баягы эчтеке пайдасы жок жатчу эле. Андан сырткары азыр ошол жаңы былтыр ошол каналдар киргизилди. 4 баягы скважиналар чыгарылды ошол жерлерден. Биз ошол жерлерге элдерге арендага беребиз, суусун чыгарып бердик. Андан элдер өзүлөрү иштетип, анан мамлекетке баягы жерди пайдаланган үчүн арендасын төлөп, андан ары иш кылышат. Жалпысы жана мен айтып өтүп кеттим, ушул Токой фондунун 200 000 гектар жеринде жана 20 000 арендатор бар. Бардыгынан ошо бир 60 миллион сомдун тегерегинде каражат түшөт бүгүнкү күндө. Анан жана сиз айтып өттүңүз, ошол кунардуулугу төмөн жерлерди иштетүү боюнча дагы бизде чоң жакшы токойчулардын жакшы иштери бүгүнкү күндө ошо Баткенде өзүңүздөр билесиздер, эчтеке чыкпаган таштуу жерлерге мындан 4 жыл мурун, 5 жыл мурун 1100 гектар жерди коруп, ошол жерге саксабыл отургузулган. Бүгүнкү күндө ошол жердилер баягы Бадал Токойуна айланып келатат. Арасында биз ал жерде баягы кунардуулугу төмөн жайыттар деп саналчу. Бүгүнкү күндө ошол жерде баягы чөп өсүп, баягы биотүрдүүлүк пайда болуп, бүгүнкү күндө ошо кунардуулугу жогорулап атат. Ал жана ошол деградация болгон жерлерде дагы ошондой калып келебиз деген биринчи практикаларыбыз. Анан бүгүнкү күндө ошол биз баягы агротокойчулук деген бүгүнкү иш менен алып барып атабыз. Ошол эле саксабылдардын арасына бүгүнкү күндө жанагы шафран, ферула өсүмдүктөрүн отургузуп, ошол жерден дагы бир жогорку бир баягы продуктуулуу жерге айлантуу бүгүнкү күндө ошо биздин астыбызда турат. Бул боюнча иштеп атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, ошол Баткенге өзгөчө статус берилген. Ошол статустун алкагында дагы биз ошол жерлерге, Баткенге дагы ошол отургузуу иштерин күчөткөн режимде баштайбыз да.